Ош облусуна Кореядагы мигранттар 6 тез жардам автоунаасын алып берди. Тез жардам унаалары Кореядан алынып келинген. Демөөрчүлөрдүн айтымында Кыргызстанда коронавирус күчөп жаткан убакта июнь-июль айларында каражат топтоп башташкан. Автоунааларга жалпысынан канча каражат сарпталганын ишкерлер ачыктаган жок. 2020 жыл элибиз үчүн оор болду. Пандемияда шаарда тез жардам унаалары жетишсиз болгонун да көрдүк. Ошондуктан Кореяда иштеген мигрант жигиттер тез жардам унаасын алып берели деген чечимге келгенбиз. Бүгүн унааларды тапшырып жатабыз. Элдерге узак жылдарга кызмат кылсын. Ушу Кыргызстандын жигиттер бар. Аталган унаалардын бири Кара Суу райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер тобуна берилди. Аталган мекеменин жетекчиси Ош шаарындагы эң чоң район Кара Суу болгонуна карабастан 450 000 калктуу аймакта 12 гана тез жардам унаасы бар экенин айтат. Мындан улам сапаттуу кызмат көрсөтүү үчүн дагы тез жардам унаалары керек экенин айтат. Тез жардам деген бул эң керектүү кызмат. Анан машиналарыбыз эскилиги жетип калган болчу. Азыр ушул машина демөөрчүлөргө аябай чоң ыраазы болуп турган кезибиз. Себеби ушундай машина бизге ушу абадай керек болуп турган да. Эми ушул машинаны алгандан кийин ушу элге жалпысынан сапаттуу медициналык жардам убагында көрсөткөн аракет кылып калабыз. Ошо бир чоң көйгөй чечилет да. Пандемия башталгандан бери Ош шаарына мигранттар тарабынан берилген алгачкы жардам болууда. Аталган тез жардам унааларын бөлүштүрүү демөөрчүлөрдүн сунушу менен болгон. Ош облустук ооруканасынын кабыл алуу бөлүмүнө бир автоунаа, Ош облустук төрөт үйүнө бир автоунаа, Ош облустук кургагуучуга каршы күрөшүү борборуна бир автоунаа жана Ош облустар аралык онкология борборуна бир автоунаа карап жатабыз. Андан сырткары бир автоунаа Кара Суу райондук үй-бүлөлүк медицина борборуна балансына жана бир автоунаа Нариман аймактык ооруканасынын балансына демөөрчүлөрдүн өздөрүнүн сунушу менен берилди. Баса белгилей кетсек, пандемия башталган күндөн тартып Ош облусуна демөөрчүлөр, мигранттар тарабынан жалпы 21 тез жардам унаасы берилген. Зиягүл Болот кызы, Кудайберди Дыйканов, ТМЖ жаңылыктары.